Күйөөсү кантип 2 айга Кыргызстанга жөнөттү. Мен түрк жигитке күйөөгө тием деген кезде үй бүлөм, туугандар, жакындарымдын көбүнчөсү «Ай, түрктөр кийин жөнөтпөй коет деп атышпайбы» дешкен жана албетте каршы болушкан. Аны күйөөмө айтканмын, ушундай деп жатышат деп. Ошондо күйөөм «Жөнөтпөгөн да күйөөлөр бар бекен, кантип ата-энесине жөнөтпөйт, ошондой да болмок беле» деп аябай таң калган. Чындыгында жөнөтпөгөн эркектер да бар, бирок 5 кол тең эмес. Күйөөм Анталиянын өзүнөн жана Анталиядан сырткары эч жака чыккысы келбейт. Постоянно мага айтат: "Мен ата-энемден алыска кеткенди кой, туулуп өскөн шаарыман алыс кете албаймын. Анан мен сени кантип үй бүлөңө, өлкөңө жөнөтпөй коеюн" деп. Жыл сайын сөзсүз 1 айга же 2 айга келип кетемин. Бул видео менен айтайын дегеним, 2 айга кантип жөнөттү деп таң калбай, андан көрө улуу эжелер кызыңарга, бойдок кыздар өзүңөргө түшүнүктүү күйөө тилегиле. А күйөөсү барлар күйөөңөр да силерге ишенип, ата-энеңер тирүү кезинде көп жөнөтсүн деп тилегиле. Төркүнгө келип жыргап кеткенден өтөрү барбы? Ал эми азыр дос кыздарым менен Ала Арчадагы эс алуубузду айтып берейин. Ала Арчага кирүү акысы легковой автомобиль үчүн 700 сом экен. Мына ушундай сонун Ала Арча деген ресторанга келдик. Мага аябай жакты. Саат 12-лерге барганбыз, киши деле анча көп эмес экен, сонун убакытта барыптырбыз. Анткени биз кетели деп жатканда киши аябай көп болуп, ызы-чуу болуп кетти. Обслуживающий персоналда аябай сылык, жакшы сервис кылышат экен. Улам келип баары жакшыбы деп сурап кетип жатышты. Тамактарыбызды заказ кылып коюп, мына минтип сонун күн тийген жакка отуруп алып, ысык чай иштик, сүйлөшүп отурдук. Андан кийин тамактарыбыз келди. Биз баарыбыз эртең менен тамактанбай чыккан экенбиз. Ошого атайын завтрак заказ кылдык. Бааларын аягында да айта кетемин. Мына ушундай английский завтрак ар бирөөбүзгө, андан сырткары 3 салат, 2 порция борсок, чай заказ кылдык. Тамактары да даамдуу экен, ошо үчүн ушинтип калтырбай жедик окшойт. Мына ушунун баары 5433 сом болду. Менин оюмча аябай эле жакшы, кымбат деле эмес. Курсакты тойгузуп алып, өйдө жагына бардык. Ала Арча деген парк экен. Птичкалар жок го, никого кабитко. Сейчас жети элекпиз. Здесь. Безлюдный жерлерде. Өйдө люди пешком, туда ходят. Ошо мен өзүм чыккан эле. Какой? Высмотрим машину, которую я хочу себе купить. Нет. Бул жактан белкаларды көрүп келели дегенбиз, бирок белка көрбөй койдук. Бар электерге сөзсүз сунуштайт элем. Таза аба менен дем алып, жакшы убакыт өткөрүп келиңиздер деп.